Кыргызстанда доллар менен өлчөнгөн 5-6 миллиардер, 200 миллионер бар. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Кабар улуттук агенттигине 2-октябрда курган маегинде айтты. Алардын көпчүлүгү акчасын офшорлордо сакташарын, бирок бүгүнкү күнгө чейин каражатын өлкөгө толук алып кирише электигин, айрымдары алып келип курулуш тармагына салып жаткандарын билдирди. Садыр Жапаров миллионерлерди өлкөгө акча алып келүү жана ар кандай долбоорлорго инвестиция салууда активдүү болууга чакырды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ереван шаарында Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынынын алкагында Иран Ислам Республикасынын биринчи вице-президенти Мохаммед Реза Ареф менен жолугушту. Тараптар эки тараптуу мамилелерди мындан ары өнүктүрүү жана бекемдөө маселелерин, анын ичинде соода-экономикалык чөйрөдө, транспорт жана логистика тармагында өз ара аракеттенүүнүн жана кызматташуунун келечегин талкуулашты. Еревандагы Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынынын жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюлду. Бул тууралуу министрлер кабинетинен билдиришти. Атап айтканда төмөнкү документтерге кол коюлду. Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин 2022 жылдын 21 июндагы номер 8 буйругунун 4 пунктуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу буйрук. Евразия экономикалык биримдигинин алкагында 2030 жылга чейин өнөр жай кызматташтыгынын негизги багыттары жөнүндө чечим. Евразия экономикалык биримдигинин товарларынын жалпы биржа рыногун түзүү концепциясын бекитүү тууралуу буйрук. Евразия экономикалык биримдигинин жалпы электр энергия рыногунда маалымат алмашуу эрежелерин бекитүү тууралуу чечим. Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин 2024-2026 жылдарга макулдашылган транспорт саясатын ишке ашыруунун негизги багыттарын жана этаптарын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планы жөнүндө буйругу. Жарандык авиация тармагында Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин мыйзамдарын шайкеш келтирүүнүн айрым маселелери жөнүндө буйругу. 2023 жылга Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин бюджеттеринин ортосунда ташып келүү бажы алымдарынын суммаларын которуу жана бөлүштүрүү жөнүндө буйрук. Евразия экономикалык биримдигинин сотунун жана Евразия экономикалык комиссиянын финансылык чарбалык ишине аудит жүргүзүү жөнүндө буйрук. Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын мүчөлүгүнө талапкерди жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин кароосуна киргизүү жөнүндө буйрук. Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин жыйынын өткөрүү убактысы жана орду жөнүндө буйрук. 1-октябрда Кан шаарындагы мунай базада молекулярдык маркерди колдонуу менен оттун майын маркалоо системасы расмий түрдө ишке кирди. Иш-чарага мамлекеттик салык кызматынын жана Учкун ачык акционердик коомунун отунду маркалоо операторунун өкүлдөрү катышты. Бета-чарда катышуучуларга молекулярдык маркерди колдонуу менен маркалоо жана маркаланбаган отун майын аныктоо процесси көрсөтүлдү. Адистер бул технологиянын негизги артыкчылыктары тууралуу айтып беришти. Белгилей кетсек, 2024 жылдын 1-октябрынан тартып Кыргызстанда молекулярдык маркерлерди колдонуу менен импорттолуучу жана өндүрүлгөн бензиндин жана дизелдик отунду милдеттүү түрдө маркалоо киргизилген. Ошол эле учурда 2025 жылдын 1-январынан тартып маркасы жок бензинди жана дизелдик отунду жүгүртүүгө тыюу салынат. Ашырбек Жекшембиев 35 жылдан бери жол тармагында иштейт. Ал жолдун салынышы оңой эмес экендигин белгиледи. Өзгөчө бул жылы болуп көрбөгөндөй тездик менен бир канча километр жол оңдолгонун айтат. Мамлекеттин мындай талабына ылайык биз да жигердүүлүк менен иштеп жатабыз дейт ал. Бир дебуда 1-2 километр салынса мурда, мынакей 3 жылдын аралыгында азыр мынакей 5 километр деп. Буга чейин дагы салынды 10 километрден ашык бир эле деп жол салып. Мындай уже историяда болгон эмес. Кечкисин саат 10-10го чейин болсо 10го чейин иштеп калабыз. 8де башталат жумуш. Кээде баягы заводдо асфальт болбой калса, кечирээк болуп калат, эрте кетип калышат. А так асфальт завод иштеп канча келсе, последний машина саат 5те келсе, 7-8, 9-10го чейин иштей беришет балдар. Проблема жок анда. Республикалык бюджеттин капиталдык салымынын негизинде каражат бөлүнүп, быйыл Ысык Ата районунда чөгүп кеткен жараксыз жолдорго асфальт жасалышы керек болчу. Боз бармак айылында жаңы мектеп салынган. Ага барчу жолдон айыл тургундары кыйынчылык тартышкан эле. Азыр мектепке чейинки жол дээрлик бүткөрүлдү. Техникалар азыркы учурда жакшы, ушу Чүй областындагы техникалар менен салып жатабыз.
жакынкы арадагы асфальт заводдор менен турдоо заводдор менен договор түзүп, ошолордон асфальт алуудабыз азыр. Жумушчулар азыркы учурда 15 жумушчу иштейт, бүт механизатор, рабочий, водительдерден бери. Жолдор мурун деген начар абалда болчу. Мунун баарын баягы капиталдык салымдар беренесине киргизип, ошол аркылуу ошол жазалсын деген жогору жактан план коюлган. Ошонун негизинде жазалап атабыз. Чүй областынын аймактарындагы эң негизги болгон туристтик жолдор оңдолууда. Анын бири Ысык Ата курортуна кеткен жол. Бул жол аркылуу дарылык касиети бар суусу жана көп терапиясы менен атайын дарылоо жайына жыл бою канчалаган дарылануучулар, эс алуучулар жана жайкысын кооз аймакка көптөгөн туристтер келишет. Азыр биз Красная Речка Ысык Ата жолунда турабыз. Бул жолдун узундугу 45 чакырым. Учурда 23 чакырымы бүткөрүлдү. Өзүңүздөр көргөндөй, жумушчулар кызуу иштеп, жолдун ишин батыраак бүтүрүүгө аракет кылып жатышат. Бул жылдын мерчеми менен жол тейлөө ишканасы пландалган ишти аяктайт жана кийинки жылга дагы райондун ички жолдорунун абалын жакшыртуу улантылат. Клара Кудайбергенова, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй, Ысык Ата району. Бириккен Улуттар Уюму санариптик маалымат системаларын интеграциялоо аркылуу Кыргызстанда саламаттыкты сактоону жакшыртууга багытталган санариптик ден соолук программасын ишке киргизди. Бул программа саламаттыкты сактоо тармагында бирдиктүү санариптик экосистеманы түзүүгө багытталып, кыргызстандыктар үчүн маанилүү медициналык маалыматтарга жана кызматтарга жетүүнү жеңилдетет. Бул Бириккен Улуттар Уюмунун системасы тарабынан ишке ашып жаткан жана Европа биримдиги, ошондой эле биздин мамлекет тарабынан каржыланган биргелешкен долбоор болуп саналат. Көптөгөн европалык мамлекеттерде бул программага өз салымдарын кошушкан жана мен бул программа саламаттыкты сактоо системасынын санариптик модернизациясына жемишин алып келет деп ишенем. Белгилей кетсек, программа аялуу топторду колдоого багытталган. Болжол менен 120 миң мүмкүнчүлүгү чектелген жаран санариптик майыптык сертификаттарын алышат. Ал эми 280 миң адам санариптик эмгекке жарамсыздык баракчаларын алып, аларга керектүү мамлекеттик кызматтарды алуу мүмкүнчүлүгүн жакшыртат. Бул долбоордун мааниси Кыргыз мамлекети үчүн абдан маанилүү. Өзүңүздөр билгендей, ушу санариптик инициативалар, долбоорлор мамлекеттик деңгээлде болуп келет. Биздин эң негизги бул долбоордо катышуубуздун негизги максаты ушу энелердин ден соолугун жана ымыркайлардын ден соолугун жакшыртууга багытталган. Эң биринчиден ушу доктурлар менен доктурлардын ортосунда телемедицинаны колдонуп, консультацияларды берип, анан кийин ушу санариптик өнүктүрүү максатында өзүбүздүн кошумчабызды кошконго аракеттенип жатабыз. Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы туруктуу координатору Антия Грава белгилегендей, санариптик технологиялар биздин дүйнөнү өзгөртүп, коомчулук үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууда. Санариптик инструменттер аркылуу айыл жерлериндеги балдар үчүн медициналык кызматтарга биргелешкен программаны ишке киргизүүдө. Программанын негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири жарандарга өз ден соолугу тууралуу маалыматка жетүү мүмкүнчүлүгүнүн берүүчү санариптик ден соолук профилин өркүндөтүү. Мы также саламаттыкты сактоону айыл жерлериндеги элдерге жакындатууга жардам берет деп үмүттөнөбүз. Башкача айтканда, мурун автобус, маршрутка же араба менен алыскы жерлерге барууга мажбур болгон адамдар эми өз айылында эле консультация алып, керектүү медициналык пунктка бара алышат. На автобусах, на маршрутках, на своих тележках ехать куда-то. Белгилей кетсек, программа өлкөнүн санариптик саламаттыкты сактоо тутумунун бекемдөөгө багытталган. Өзгөчө аялдарга, балдарга жана алыскы аймактардагы аялуу топторго сапаттуу медициналык кызмат алууга көмөк көрсөтөт. Ошондой эле ал аярлуу топторду колдоого басым жасайт. Айкен Муратбекова, Жанара Эсенова, Данияр Жиребалдиев, УТРК Чүй. Токмок темир жол бекети вагондорду заводдорго ташып, үзгүлтүксүз жеткирүүнү камсыздоодо. Жетекчинин айтымында күнүнө 20-30 вагон ишке чыгат. Бекет күнү түнү иштеп турат. Кызылчанын убагы менен вагондорду берип турабыз. Булар кызыл кайында кант убагы менен өзүнө ташып алсын. Ушу кызылчаны деп токтотпой. Сезон келе эскертем, мен эртең ночко чыгабыз 8-тен, эртең 8-те жумуштан чыгып кетебиз. Түнкү смендер бар, дневной смендер бар биякта.
Жүргүнчүлөрдү тейлөө кызматы быйыл жайында өзгөчө иштеди. Анткени Кыргызстанга келген чет элдик туристтердин агымы көп болгондуктан Бишкек балыкчы багыты боюнча каттамдар тынымсыз жүрдү. Пасарский жайында болот, балыкчыга кетчет көп, аябай киши көп, иностранецтер аябай көп. Быйыл батпагандар да болду, быйыл. Былтыр деле ушундай эле болгон. Былтыр деле көп киши келип атышты, жанагы VIP вагондорду заказывать кылышып, жетпегендерге болуп атты. VIP вагонго отурабыз деп эле, барып келебиз деп эле, кызык болуп атты да. Темир жол бекетине сапаттуу тейлөө милдеттендирилген. Андыктан бул ишти так аткарып, жүргүнчүлөргө жана айдоочуларга кызмат көрсөтүп жаткан эмгек жамааты бул жылы тарыхый дата болгон Кыргыз темир жолунун 100 жылдыгын белгилешти. Клара Кудайбергенова, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй, Токмок шаары. Сезилбей булуттардын жылышканы, кыскарып жазгы күндүн жылыштары. Карылар күнүнүн урматына Чүй облусунун Жайыл районунда аксакалдуу аталарыбыз, ак элечек апаларыбыз үчүн эл аралык Карылар күнүнө карата атайын иш-чара болуп өттү. Ага аталган өрөөндүн ардактуу эс алууда жүргөн ата апалары катышты. Ак элечектен энелерибиз, кадырман карыяларыбыз, арыбаңыздар, сиздерди. Салтанат Кожогулова 24 жылдан бери карыларга моралдык жана материалдык жактан көмөк көрсөтүү максатында жыл сайын атайын майрамдык иш-чара өткөрүп келет. Анын айтымында улуу муундар коомдун көзгүсү, аларды колдоп, батасын алуу учурдагы ар бир уул кыздын милдети. Ушуларды сүйүндүрөйүн деп өзүм болгон программамды, болгон эмелеримди ушу карыларга атасам деп атам да. Мынтыкотко карсы бардым дейт, ырысы бар дейт. Ушулар бар, биздин ырысыбыз бар. Ушулар бар, биздин жолубузду ачык, ушулар бар, булардын батасы да бизге тийген, эне аталар да. Биз ушулардан жаралып, ушулардан эметтик да. Ушулардын маңдайына биз жарык, манай көргөзсөк деген эме болуп атат, чындыгы. Майрамдык иш-чара атайын концерттик программа менен коштолуп, Кутман курактагы катышуучуларга атайын белектер ыйгарылды. Мен ырасчылыгымды билдирем. Ушундай жайыл дасторкон кылып, ушул апаларды, аталарды сыйлаган ушуларга Кудайым өмүр берсин, узун чын ден соолук болсун, асмандар ачык болсун, бала акырабыз тынччылыкта, Кыргызстаныбызга тынччылык орносун, жакшы өнүгүп атабыз, буйруса жакшы жетишкендиктерге жетип атабыз. Аны мына көрүп турабыз, азыр баарын угуп турабыз, азыр баардык эмелер иштеп турушат. Ушу үйдөн да, телевизордон, телефондон, тияктан бияктан баардык жакшы жаңылыктарды угуп, сүйүнүп, аябай кубанабыз. Келечекте балдарыбызга эң жакшы тилек, эң жакшы эме болот деп мен ишенем. Белгилей кетсек, улгайган жарандардын майрамы жыл сайын 1 октябрда белгиленет. Бул тууралуу Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы 1990 жылы декабрда чечим кабыл алган. Гүлзада Нажмиддинова, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан Чүй облусунун Панфилов районундагы мурда жеке жак тарабынан менчиктештирилип кеткен Кайыңдынан кабыл алуу пункту мамлекеттин менчигине кайтарылды. Жүргүзүлгөн ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө Чүй облустук мамлекеттик мүлк фондунун жооптуу кызматкерлери тарабынан жалпы аянты 3,4 гектар болгон Кайыңдынан кабыл алуу пункту имараттары жана курулуштары менен бирге жеке менчикке өткөрүлүп берилип, кийинчерээк үчүнчү жактарга кайра сатылгандыгы аныкталган. Текшерүүнүн жүрүшүндө менчик ээси сметалык баасы 650 миллион 82 миң сомдук объектти өз ыктыяры менен мамлекеттин балансына өткөрүп берди. Учурда Кыргыз Республикасынын УКМКсы тарабынан мыйзамсыз менчиктештирилген өндүрүштүк жана социалдык объектилерди мамлекеттин балансына кайтаруу боюнча иш-чараларды улантууда. Бүгүн Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Казакстанда өткөн 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышып, ийгиликтүү жыйынтык менен келген УКМКнын жоокери Сапаровду кабыл алды. Атайын кызматтын маалыматына караганда, Сапаров дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында өзүнүн шамдагай жана күчтүүлүгүн көрсөтүп, ашырмалы аба күрөшү боюнча 1-орунду ээлеп, эл аралык деңгээлде Кыргызстандын туусун желбиреткен. Мындан улам УКМК төрагасы жаш жоокерди жетишкен ийгилиги менен куттуктап, ага ден соолук иштерине ийгилик каалады. Ошондой эле
ата мекендин коопсуздугун коргоодо ар бир жоокер өз милдетине так болуп, берилгендик менен кызмат кылуусу керектигин белгиледи. Аны менен катар Камчы Бекташиев грек-рим күрөшү боюнча жаштар арасындагы дүйнө чемпиону Асан Жанышевди да кабыл алды. Буга чейин Асан Жанышев Испанияда өткөн грек-рим күрөшү боюнча жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында 87 килограммга чейинки салмак категориясында алтын медаль уткан. МАМ комитеттин башчысы жаш чемпионду спорттогу мындай жогорку жетишкендиги менен куттуктап, ага чын ден соолук жана спорттук карьерасында жеңиштерди каалады. Жолугушуунун жыйынтыгында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы өзгөчөлөнгөн спортчуларга акчалай сыйлыктарды тапшырып, ийгиликтерди каалады.